Кыргызстандан кеткен мигранттар Түркияга келгенде башкача көйгөйлөрү башталат. Бөлөк жер, бөтөн элге көнүү, тилин үйрөнүү кыйынчылыгы турган иш. Андан башка дагы укуктарын билбей кыйналып жүргөндөр көп. Иш табууда акы берип ишке кирүү адаттагы көрүнүшкө айланып калган. Болгондо да 1 айлыгын же болбосо жарым айлыгын берип жумушка киришет. Аны Түркияда комиссион деп коюшат. Башкача айтканда жумушка туруу үчүн кошумча акча комиссия төлөшөт. Türkiye'nin mizamına layık komissiya işke жайгашып жаткандардан алынбайт. Bu durumda bazı tabii ki sorunlar yaşanıyor. Бул жагдайда албетте кыргыз жарандары иш боюнча көйгөйлөрдү баштарынан өткөрүп жатышат. Кээ бир фирмалар же ортомчулар жана өз жердештеринен иш издеген адамдардан комиссиондор талап кылынып жатат. Комиссион берүү Түркиянын мыйзамында жок жана мигранттардан талап кылуу да жок. Бул маселе боюнча биз түшүндүрүп атабыз жана адамдарга жардам көрсөтүү үчүн колубуздан келгенди жасап жатабыз. Бир тууган калктын Түркияда иштөө каалоосу жана чечиминин себеби бир тамырдан жана үрп адаттарыбыздын окшоштугунан болушу, бирок иш издөөдө көптөгөн көйгөйлөрдөн алыс жана дыкат болуусу зарыл. Bu kardeşlerimizin Негизинен өз өлкөсүнөн чыгаарда башка өлкөгө мыйзамдуу түрдө келиш үчүн жана укуктуу жашап иштөө үчүн Тышкы иштер министрлигине кайрылып, ал жактан жолдорун түшүндүрүшөт. Мекенинен документтерди даярдап келсе, бул мыйзамдуу багыт. Ошол жерден эле мисалы үчүн Түркия мамлекетине келип, ушул шарттарды үйрөнүшсө болот да, кантип барабыз, кандай кылып жумушка орношо алабыз, арыздарын берип, анан ошол атайын элчиликтин өкүлдөрү айтышат, кандай документтер керек, кандай документтерди алып келиш керек, канча процент тил билиш керек, Түркия мамлекетинин культурасы, маданияты жөнүндө түшүнүктөрү барбы, ошол жөнүндө сурайт. Ошол пункттарга жооп берген жарандарыбыз Түркия мамлекетине элчилик аркылуу жумушка келсе болот. Жумушка келгенде алар атайын өздөрүнүн ишкур компаниясына жөнөтөт. Ишкур компаниялары атайын жумуштарга орноштурушат. Ошол орноштурулган учурда баардыгы мындай толугу менен социалдык коргоого алынат. Эч кандай коркунуч болбойт. Анткени мамлекеттик деңгээлде ошол ар бир жараныбызга жоопкерчиликтүү болуп калышат. Бул маселе тээ Кыргызстандан эле башталганы көрүнүп турат. Кыргыздар бири-биринен ошол жактан эле сени Түркияга жол көрсөткөнүм үчүн деп акча алып коюшат. Мындан сырткары Бишкекте ачылган фирмалардын доллар менен акча алып жатышы буга ачык мисал. Түркияга мурун келгендер кийин келгендеринен комиссия же болбосо комиссиондук төлөм алып, муну бизнеске айлантып алгандар да бир топ. Бул жакта иштеп тажрыйбалуу болуп калгандар Кыргызстандагы айласы кетип, карызга батып, же болбосо жумушу жок отурган туугандарын, тааныштарын чакырышып, аларды жумуш таап берген фирмаларга алып барып койгондугу үчүн эле 1 же жарым айлык акысына ээ болуп калгандар канча. Ошо бизди алып келген тааныш аркылуу таптык. Кемпир бакканга киргизишти. Ошол убактарда бизден 1 айлык комиссионный акчаларыбызды алышты. Эми мен жаңы келип иштечү кыргыздарга биринчиден туруктуу офистерди карап, да алданбай, 1 айлык дагы комиссионный бербей ишке кирсе болот. Биринчи келгенде комиссионный акчабызды берип жумуш тапканбыз. Ооба, азыр дагы жумуш таап бере турган офистер аябай көп болуп кетти. Каждый шаг сайын эле ошо офистер жумуш таап беребиз деп элдердин алдап акчаларын алып атышат. Ошол үчүн мен кыргыздарга айтарым, жакшы ишеничтүү офистер менен байланышып, башка ширкеттерге алданбай, акчаңыздарды бербей, жакшы жумуш табышыңыздарды каалайм. Ошондой совет айтам силерге. Аябай көп офистер, ширкеттер бар, бирок алардын кайсынысы ишенчиликтүү, кайсынысы алдайт, анын баарын биз билбейбиз. Баары тең эле комиссионный акча сурашат. Эмнеге түшөсүң? Ширкеттерге түшөбүз. Эмнеге чалынабыз? Ширкеттерге чалынабыз. Биздин бүгөнүбүз эмгегибизди билбейт. Эмгегибизди билбейт, акчабызды алып алып, туура эмеспи ал? Эмне үчүн биз өз укугубузду өзүбүз коргой албайбыз? Ал эми бир топ убакыт бир үй бүлөдө кары адамдарга же бала багып, үй жыйнап иштегендер мекенине барып келиш үчүн ордуна убактылуу бирөөнү иштеп турууга койгондор дагы андан акча алып, анан ордуна таштап кетишет. Бул дагы абийирдүү көрүнүш эмес. Misal üçün kızlar, sizler jumuştan ketip atkanda son jumuş, altın jumuş, men Kırgızstan'a ketip atam dep jumuşuңарды satıp atasыңар. 200-150 dollarga. Бул Кыргыздын варианттары качан бүтөт? Түркияга келип алып да ушуну кылып атабыз. Сооп үчүн кылсак болбойт бу кыздар?
сооп үчүн кыйналып жүрөсүң кызым, эжеке тай же деп туруп берсең болбойт. Сөзсүз акча алышың керекпи? Аябай уят нерсе да бул. Биз ширкеттерге, түрктөргө коз берип атабыз, коз. Болбойт кыздарым. Эгер жардам бергиң келсе, жумушуң жөн эле түштө, акчага сатпа, сен ширкет эмессиң да. Эгер законго келсе, сен жооп бересиң кызым, ону билесиң, ону жасабагыла кыздар. Түркиядагы иш таап берүүчү фирмалар мындан бир 5-10 жыл мурун бирин серин бар болчу. Алар чет өлкөлөрдөн келген мигранттарга иш таап берүү менен алектенген. Бул фирмалардын ээлери түрктөрдүн өздөрү. Алар комиссия дегенди билчү эмес. Акыны иш алуучулардан эмес, иш берүүчүлөрдөн ала турган. Кийинчерээк эле Түркияга агылып келген кыргыз айымдары бири-бирине иш сатып, фирмаларды да ошого көндүрүшкөн. Ошо мен келген жылдары 2014-жылы келгем да, ал убакта комиссионный берет деген эч түшүнүгүбүз жок болчу. Бизди ишке берген фирмалар каршы тарап деп коет, ошо патрондордун өздөрүнөн алчу да. 1 айлык биздин айлыгыбыздын 1 айлыгын патрондордон алчу да, бизден 1 тыйын алчу эмес. Анан эле 2015-жылы башталды да, кыргыздар массага келип баштаганда эле биздин кыргыз фирмалар иштей башташты. Анан баягы азыр жалпак тил менен айтканда 3 кыргыз болсо 2 сөзсүз түрдө фирмада. Анан фирма ачып алып иштешип атат. Ал жакшы сүйүндүрөт мени, бирок ишке бергенден кийин биздин кыргыздарды ишке берип атышпайбы? Алар эч убакта каршы тараптан комиссион алышпайт түрктөрдөн. Только кыргыздардан алышат. Бияка келатканда баары эле жакшы максат менен келет да. Ошо максаттарына жете албай калышат мүмкүн. Ыйлап кетишет көптөр, ошо ыйлап кетишет. Мен ошолорду көп баягы практика жүзүндө көрүп жүрөм да. Ушул өзүбүз деле кыргызстан ушул акчабызды бербейт, кыйнайт. Булардын астында бизди басындырат. Биз булардын астында эч убакта басынбайбыз. Өзүбүздүн ар өзүбүздүн укугубуз бар. Туурабы? Албетте. Кыргызстанда да укугубуз бар, бул жерде да укугубуз бар. Албетте. Биз деген законду бузбагандан кийин биз бул жерде укугубуз бар, кандай болуп жүргөнгөчү. Ошон үчүн деген биздин талабыбызды талаш керек. Алар Түркиянын бир катар шаарларындагы менин фирмам деп кыргыз жарандарынан арендага офис алып иштетип жаткандар ал фирманы эч кандай өз фамилиясына каттаткан эмес. Анткени Түркиянын жарандыгы жок болсо, өз алдынча иш ачууга укугу жок. Алар фирманы бир түрк жаранынын фамилиясына каттатып алган болушу мүмкүн. Мындан тышкары, ал фирма мыйзамдуу түрдө уруксаты жана сертификаты жок фирма болушу мүмкүн. Андыктан бул иштердин бардыгын мигранттар билүүлөрү зарыл. Мисалы үчүн жанакы жумуш берген жерлер баардыгы эле ширкет дейшип эле жанакы буларда качак деп коет. Бул нелегальный, эч кандай каттоодо турбай, мамлекеттерине налог төлөөдөн качып, биздин кыргыз кээ бир эми кечирип койгула, баарыбыз эле аял кишибиз, акылы тайкы десем эч кандай жаңылышпайм. Анткени өзүн сыйлай албаган, мекендешин ушундай оор кырдаалда сыйлай албаган мекендеш аялдарыбыздын көпчүлүгү десем деле болот, ошондой нелегальный иш ширкетин ачтым деген түрк жарандары менен биргеликте тиги кыргыз аялдарын алдашып, менин ширкетим бар, мен ошол жерде секретарь болуп иштейм деп туруп алып келип алып туруп, ошол түрктөрдүн колуна салып беришет ачыкчасы. Алар деген эч кандай түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзбөстөн туруп эле паспортторун колунан алып коюп, анан кийин аларды апарып жумушка беришет. Ошол жумушка барган жерде психологически 3 айга чейин депрессияга кирип кетип атат. Биздин оор кырдаалга туш болуп калган аялдар болуп атат. Мисалы үчүн бардыгы эле деп айта албайм, арасында мына ошол кырдаалдарга туш болуп, кээ бир кыргыз мекендештерибиз өзүздөрүнүн төлөп келген жанакы жол акыларын дагы актай албастан кайтып кетүүгө мажбур болуп атышат. Оор тагдырларга туш болгон жаш кыздарыбыз психологиялык депрессияга кирип жолдон чыгып кетип атат. Мына ушулардын бардыгы ушундай бир оор душарлардан болуп атат. Бул жерде сиздер түшүнө турган нерсе, ар бир мигрант укуктарын билүүлөрү керек. Атайын уруксат алып иштеген фирмалардын иштөө эрежесинде иш издеп келген адамдан акы, башкача айтканда комиссия алынбайт. Комиссия алуу мыйзамга каршы иш болуп эсептелет. Андыктан мигранттар өз укугун билип, таамай эле иш сунуштап жаткан фирмаларга комиссия бербестигин айтуулары керек. Эгер алар болбой эле талап кылып аткан болсо, жергиликтүү укук коргоо органдарына арызданса болот. Комиссия маселесин ушундай гана мамиле кылуу менен жоюу керек.
Эгер антпесе бул көйгөйлөр уланып, мыйзамдан коркпостон бири-биринен коркуп, көз каранды болуп, эзилип, акчаларын сарптап жүрө беришери шексиз. Андыктан өз укуктарыңыздарды аныктап жана билип, көзүңүздөрдү ачып, мыйзамдын негизинде жашаңыздар демекчибиз. Клара Кудайбергенова, Түркия.